негизи эле кечээ дагы нааразычылык акциясы да болуп өттү. Негизи эле көп канча бир жумадан бери болуп атышат да, Түркияда деле башка жакта нааразычылык акциялары. Жеке сиздин пикириңиз кандай ушул маселе боюнча? Биринчиден бул иш-чара бүткүл дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга тийди. Анын ичинде мына 1,5 миллиард адамдын акысына тие турган окуя болду. Ал окуя кандай окуя? Мына ошол мугалим, тарых мугалими сабак учурунда сүйлөгөнгө көп укугум бар, тигинде мындай деген өз укугун пайдаланып, ошол жерден айтып атат. Пайгамбарыбызды келемишке теңеп жазып доскага илип коюп атат. Бул деген мындай логика менен карап көрө турган болсок, 1,5 миллиард мусулман коому пир туткан инсанды, ошол адамды ээрчиген адам, жүрөгү менен сүйгөн адамды ошентип айтып атат. Логика менен айталы. Эгерде менин атамды, же апамды, же бир туугандарымды доскага илип, келемиш паланчынын атасы деп илип кое турган болсо, залдын ичи толтура окуучу мугалимдер, кандай акыбалда калам мен мисалы? Ошол жерден кандай жооп беришим керек? Бул деген нерсе эми түрдүү нерселер, маалыматтар чыгып атат. Ошол эле учурда жана баланы өлтүрүп коюшту, ошол мугалим менен дешти. Кийин ал бала үйүнө атасына барып айтканда окуяны, атасы келип өлтүрүп койгондо анан баласын өлтүрдү деген эми ушундай түрдүү маалыматтар чыгып атат. Кандай болгон күндө дагы бирок бул аябай осол, аябай орой иш болду. Себеби бүгүнкү саясий ишмерлердин, лидерлердин жоругу мындай жок. Бир да эл, бир да мамлекет башчы ушундай нерсеге батынган эмес. Бирок Германия эмес, Британия эмес, же башка өлкөлөр эмес, именно ошол Франция болуп атат. Франциянын көп тарыхы, мисалы үчүн, канчалаган мусулман өлкөлөрүнө колония кылып тарыхта анын түрдүү окуялары бар эмеспи? Мына ушундай тарыхый окуялары бар. Именно ошо Францияда болуп аткандыгы, ошол Франциянын лидери, президенти айтып атканы Макрондун. Мына ушундай абалга барганы бул аябай жийиркеничтүү, аябай бир мындай жан дүйнөнү ыйлата турган нерсе болду да. Ошон үчүн ошол максатта биздин кыргызстандык дагы мусулмандар, кыргызстандык да жаштар, активисттер ызаландык. Анткени пайгамбарыбыздын бир осуяты бар да. Кимде ким мени атасынан өзүнөн жакшы көрмөйүнчө ал толук момун эмес дегендей маалым хадиси бар да. Мына ушундай нерселерди эске алып, биз кандай пир туткан инсанды, ээрчиген инсанды ушундай бир басмырлоосу бул өкүнүчтүү нерсе. Эмне үчүн мындай кылып атат? Себеби бүгүн Батыш Европада мусулмандар өтө өнүгүп атат. Мусулмандашуу кескин түрдө көбөйүп атат. Мына ушул нерседен кээ бир мамлекеттер, Францияга окшогон өлкөлөр кантип согуш жарыялашты, кантип ошолорду чектешти, токтото албай, мына ушундай окуялар менен мусулмандарга карата жек көрүүлөрдү пайда кылып атат да. Менимче бул эми бир тарабынан ошол дин душмандары деп да кабыл алабыз. Экинчи тарабынан мусулмандардын да алсыздыгы болуп атат да. Биз өзүбүзгө татыктуу, өзүбүзгө бир мындай бекем, жакшы мусулман болгонубузда балким мындай нерселер болбойт эле. Анткени дагы бир осуятында айтат пайгамбарыбыз да. Сахабалар келип сурайт, сахабаларга айтат экен да, силер азыр азсыңар, бирок күчтүүсүңөр дейт. Бирок кийин бир учур келет, силер көп болосуңар, бирок алсыз болосуңар дейт да. Мына ушул нерсе бүгүн бизге келгендей да. Алсыз болуп калгандыгыбыздан балким ушундай кээ бир дин душмандары динди ушундай кылып жаманат кылып атат. Бирок бул нерсе менен эми кандай максатта? Бул нерсе менен биз кичине душабызды билдирдик, позициябызды, мусулмандык көз карашыбызды билдирдик. Жок дегенде ушуну билдирүү дагы бир жакшы жетишкендик деп ойлойм да. Мындан ары эмне болот деп ойлойсуз? Көпчүлүк дүйнө элинде кечирим сурасын деген дагы айтып атат. Мындан ары кечирим сурасын деген позицияны биз да койдук.